Балдарым эшик жака чыгарбай эле үйдө эле кармап отуруп калдым. Чыкпагыла, баспагыла деп эми былчылдап суу болуп, бар жогусу суу болуп суу басып калды. Жалал-Абад шаарында өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Ага дээрлик 50 жыл мурун курулган дамбалар бузулуп, 569 турак үйдү жана 11 мекеме ишкананы суу каптоо коркунучу жаралганы себеп болду. Дарыяда суунун ташкыны көбөйүп жатканын алгачкылардан болуп, жергиликтүү тургун Ырыспы Бабаева көргөн. Дароо 112 кызматын жардамга чакырган. Ырыспы айым 2 бөлмөлүү үйүндө 13 адам жашагандыктан кооптуу болсо да аймактан көчүп кете албаганын айтууда. Жамгыр катуу жай берди, анан мыяктан суу уже аккан атат дегенден коркуп кыздар мерде ойноп аткан эле. Анан кийин эле суу каптап кетпесин деп муну ала качайын деп колунан катуу тартып алыпмын да. Ошо менен мына ушулар менен ушинтип жашап атам. Анан сразу эле чалдым. Анан оңдой башташты. Коркпоңуз эже нарыраак жылгыла деди. Анан айттым, бара турган жерим жок эч жерде. Ушул жерде эле жашайм мен. Элиме болсо ошо болом дедим да, анан коркуп балдарымды аякка жөнөтүп, бияка баскыла деп үйдөн чыгарбай эле кармап отуруп, ушинтип отурдум, башка эле жок. Азыр эми баары чочуйсуң, кичине чочуп атам. Суу шаркыраган сайын чочуйм. Живипром участкасынын дагы бир тургуну Бурул Сейитованын үйү кооптуу аймактан 50 метр гана алыс жайгашкан. Ал дарыядагы суу көтөрүлүп, коркунуч жаралгандан бери саат сайын сайдын боюна чыгып кабар алууда. Араң акча таап турак жай салган тургундар жаан-чачын күндөрү суу ташкыны болуп кетеби деп коркунучта жашашат. Корктук, эми биз деле кетип калалы десек, карыларыбыз бар. Мындай үйлөрдө жаш балдарыбыз бар. Ургандарыбыз бар, кете албайдык. Айла жок. Ким алат деле бак. Алуубуз жетпей, чекке сатып алганга алуубуз жетпеген. Анан келип салганбыз. Жергиликтүү бийлик мындагы элди коопсуз аймакка чыгарып турууну да колго алышкан. Деген менен айрым тургундар көчүп кетүүгө макул болбой жатканын айтышууда. Өзгөчө кырдаалдан улам мекеме ишканалардын болгон техникалары жээкти бекемдөө жумуштарына тартылууда. Бүгүнкү күндө 569 үйгө коркунуч жаралган, ошондой эле 11 мекеме ишканага коркунуч немеси бар эле. Эгерде дамбаны суу бузуп кеткенде анда ушул мекемелерге суу кирип кетмек. Бирок ал жерде түшүнгөнү болуп атат. Тууган уруктарыныкына чыгып турганы бизге сөз беришкен. Кээ бирлери ушул көчпөйбүз деп ошол жерде абалды карап, сайдын жегинде болгон үчүн сайдын жегинде абалды карап турушат. Облуста коркунуч жараткан ири дарыя бул эле эмес. Базаркоргондогу Кызыл Өңкүр дарыясында да кооптулук жаралган. Ушул тапта Көгар дарыясынын жээгинде тосмону бекемдөө жумуштары жүрүүдө. Мындагы тосмолор 1980-жылдары салынгандыктан эскилиги жетип, жаңылоого муктаждык пайда болгон. Кечке чейин коргоочу тосмонун немеси жабылып бүтөт, сууну бөгөө иштери. Анан арт жактарын дагы бүтүрөбүз. Бул дагы бир 2-3 күнгө ула турган иштерибиз бар. Бул негизги нерсе баягы кум шагылдардын ишкана алган ишканалар бар да. Ошолор кум шагылды көп алгандыгынан кооптулук жаралып кетет да. Биз ошону коопсуздугун карап келген жерлер. Чара колдонуп азыркы мезгилде министрлер кабинетине протокол чыкты. Азыр экология министрлиги тарабынан комиссия түзүлүп атат. Комиссия келгенден кийин ушул жерде бардыгын көрөт. Кум шагыл алган лицензияларын алуу боюнча же жергиликтүү бийликтер көрсөткөн жерден алганга уруксат алган. Ошо иштерди. Март айындагы жаан-чачындан улам облустун бир топ райондорунда кар көчкү жана сел ташкыны катталып жатат. 12-мартта Чаткал районунун Жаңы Базар айылында кар көчкү 3 сарайды мал жандыктары менен кошо басып калган. 15-марттан өшөрүлүп жааган жаанын кесепетинен Кокту Колоттон чогулган суулар Чаткалдын Жаңы Базар, Курулуш, Кара Ой айылдарындагы 50дөн ашуун үйдүн короолорун каптап, бир үйгө суу кирип, 11-ин суу каптоо коркунучу жаралган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.